Менин видеолорум чоң результат берди. 10 миллиондой сом артка кайтарылды, жана аферисттер жеп кеткен. 21 видеомдон ошондой жеп кеткенин айтылгандыктан ошо видеону көрүп уялгандарын артка кайтарып кетишти. Ошо жалпы бирөө 1 миллиондон берди, бирөө 700 миңден берди. Ошо башаяга 10 миллиондой сомду артка кайтарышты аферисттер, мошенниктер. Катса да биздин Кыргызстанда иман күчтөрүү экен, уят деген күчтөрүү экен. Уят өлүмүнөн катуу дештиби айтор алып кетип беришти акчаларын. Мен могу криминальный видеолорумду көбү алып салган байкадыңарбы? Жана частный детективный сыскной бюромдон жана жеп кеткен мошенник аферисттердин видеолорунун кээ бирлерин бүт алып салдым. Анткени акчаларын артка кайтарып берип атат. Ошондо 21 видеомду удалить эттим. Результат болду. 10 миллиондой сом артка кайтарды. 10 миллиондой сом. Муну даже уродулар алган эмес, милиция алган эмес. Так что кайрылгыла, эмне оозуңарды ачып отурасыңар, жедирбегендер. Мага кайрылгыла. Мен телефонум билесиз, жосо моя жазгыла моя эмеге. Личка мо TikToктун көрүп аткан, Instagram, Facebooктун немелерине жазгыла личкама. И где-то еще 15 киши көрүп алып, мага берем деп Нурлан Мотоевке азыр берем деп чалып койсо, коркондордон 15 киши кайтарып кетишти. Алда бир топ акча где-то, алда около 5-6 миллионду кайтарып кетишти. Көрдүңөр кандай результат болуп атат менин видеолоруман. Так что баса андан тышкары Интерпол мага рахмат айтты. Интерпол. Ойлоп кой, Интерполиция, интернациональный полиция. Штаб-квартирасы Франция, Лиондо. Интерполдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн биякта чоңдору калп дебейт. Мына көрүп турса видеону калп дебейт. Мага рахмат айтышты. Иштешели деп сотрудничать этели дешти. Ал эми азыр мына могу мен аркамда сүйлөгөн видеодо бала айтат. Бир ошол бирөөсү да, короче. Көп бир миллиондогон акчаларды жедирип жиберген. Анан жеп алып тиги чет өлкөгө качып кеткен. Ошону келип Интерпол так качып кеткен жабыркырмайда бул баланын заявлениясы керек болуп калды, арызы. Бирок бул бияка азыр келе албайт экен. 2-3 айдан келем дейт. Именно бияка келип Интерполго каршы чыгат экен. Өзү Россияда жүрүптүр. Чем Россиянын Интерполуна представительсине кайрылгандан көрө бизде Кыргызстанга кайрылган батыраак анткени. Бияктан жеп кетип атпайбы, Кыргызстандан Бишкектен. Антан бияка каршысына болду, мына мен сүйлөп турган zaman ким экенин көрүп койгула. Самый главный результат бар. Оозуңарды ачып отурбагыла. Кайрылгыла мага деп атпайм, кайрылгыла. Ошо алданып калгандар, мошенниктер жеп кеткендер, берем деп бербей жүргөндөр бүт кайрылгыла. Кыргызстан болобу, чет өлкө болобу, Россия болобу, Америка болобу, Турция болобу, Интерполго карап келем. Интерполдор менен иштешип атам мен. Түшүнүп атасыңарбы? Кайрылгыла давай, оозуңарды ачып. Ошол сизди алдап кеткен, жеп кеткен кишинин аты жөнү, фамилиясы керек. Фотографиясы керек. Болду ошол, жеп кеткен ошол. Ана документтерге расписка тигимусу. Менин WhatsApp-ыма жазасыңар. Менин WhatsApp-ым Ошкам 059 33 32 31. Түп түшөт. Мага заказ бересиңер. Анан болду, анан мен аны чыгарам, видео сонун чекчеген видео кылып туруп, криминальный музыканы коркунучтуу жана чыгарам. Бүт эл журт көрөт, шерменде болот. Кыргызчылыкта билесиңер, тууганчылык, уят, намыс деген күчтүү. Жерге басып жүрө албай атат. Бетинен оту жанат. Андыктан оозуңарды ачпай деп атам, кайрылгыла. Ал эми жана далил, ошол тиги далил видеону көрүп койгула, жана бала сүйлөгөнү көрүп койгула. Мен Жаналиев Руслан Бактыбекович, ушинтип Нурлан Мотоевка кайрылып элем роликке алдап кеткен кишилерди. Азыр данный убакытта мен Екатеринбург шаарында жүрөм. Кыргызстанга барганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Июнь айына чейин Нурлан Мотоев байкеден суранат элем. Ушул роликти пока убактылуу алып турганга. Андан кийин милиция кызматкерлерине силерге чоң рахмат. Мен бир эле айткан эмемди сразу реакция кылып жардам берип тургандарга. Мен бул өзүмдүн таза айткан сөзүм. Убактылуу үй бүлөлүк шартыма карата бара албай атканыма ошол болуп атат. Кичине июнь айына чейин токтоп турганга уруксат сурайт элем.